Саламатсыздарбы? Ары медиа порталынын жаңылыктар топтому, аны мен Өмүрбек Абдыкалыков алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан акыркы саясий окуяларга сар эсеп салабыз. Чаткал районунун Терексай айылында алтын казган компаниянын унаасында бара жаткан жаран октон каза тапты. Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн маалыматына таянсак, аны 25 жаштагы жергиликтүү тургун атып салган. Аймакта алтын казган Чаарат фирмасына таандык ор жүк ташуучу унаанын айдоочусу менен Терексай айылынын Аскат аттуу тургуну чурдаша кетип, ал жигит айдоочунун жанында бараткан жүргүнчүнү атып салган. Терексай айылында акыркы учурда жаңжал басылбай жатат. Буга чейин жергиликтүү тургундар аймакта алтын казган Эти Бакырт фирмасынын аймагын кайтарган кызматкерлерди сабап, 16 жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алардын 13 жакында үй камагына чыгарылып, калганы 1 айга камакта калган. Инвестор менен элдин мамилесин бекемдеп, шектүү жагдайларга жол бербөй жаралган кемчиликтерге өз убагында чара көрүү өкмөттүн түз милдети. Бирок кен иштетүүгө байланыштуу жергиликтүү элдин эскертүү кайрылууларына бийликтин өз убагында реакция жасалып, жыйынтык чыгарылбай жатат. Ошонун кесепетинен былтыр нааразы топ Тогуз-Тородо Макмал фирмасынын имаратын өртөп жиберишкен. Ушул окуядан кийин гана өкмөт кыймылга келип, кырдаалды териштирүүгө активдүү киришкен. Кен иштетүүгө байланыштуу бир эле Чаткалда эмес, Таласта, Нарында, Баткенде да чыр чыгып, жергиликтүү эл бийликти инвесторго кошо өлкөнүн да кызыкчылыгын коргоого чакырууда. Мындай окуялар сөзсүз түрдө кыргыз жерине келүүчү инвесторду чочулатат. Бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуулук боюнча дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан эң алдыңкы орундарга көтөрүлө албай жаткандыгынын себебин мына ушул десек да болот. Мисалы 2018-жылы Forbes басылмасынын рейтингинде Кыргыз өлкөсү бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуулук боюнча 161 өлкөнүн ичинен 108-орунду ээледи. Өкмөттүн ишкерлерге шарт түзөбүз, алар өздөрүн суудагы балыктай эркин сезе тургандай деңгээлге жетебиз деген убадасы жомок бойдон калууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин демилгеси менен 2019-жыл Өзбекстанда активдүү инвестициялар жана социалдык өнүгүү жылы деп жарыяланды. Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarni oldinga aytyapman. Bir oyda buni ham ishla olaman. Логикага ылайык, Өзбекстанда 2018-жылы жасалган реалдуу иштердин уландысы күтүлөт. Акыркы 2 жылда Мирзиёев өлкөсүнө инвестиция тартууда активдүү иштеп, масштабдуу долбоорлорго старт бергени факт. Айрымдарын санай кетели. 2017-жылы Орусия менен 15 миллиард долларлык, ушул эле жылы Кытай менен 23 миллиард долларлык жүздөн ашык келишимге кол коюлган. 2018-жылы президент Мирзиёев АКШга биринчи иш сапарында Өзбекстан менен АКШнын ортосунда 4,8 миллиард долларлык келишим түзүп кайтты. Өткөн жылы Өзбекстанда баасы 11 миллиард долларды түзгөн Борбордук Азиядагы алгачкы атомдук электр станциясынын курулушуна старт берилди. 2019-жылы да Өзбекстанга инвестиция тартууга өзгөчө көңүл буруларын коңшу өлкөнүн президенттик так билдирди. Активдүү инвестициялык саясат жүргүзгөн өлкөлөр гана өнүгүүдө ийгилик жарата аларын дүйнөлүк тажрыйба көрсөтүүдө. Биздин максат Өзбекстанда жашаган ар бир адамдын жашоо шартын жакшыртуу, деди Мирзиёев. Айтымында 2018-жылы Өзбекстанда мамлекеттик программанын алкагында 1 триллион сум жана 1 миллиард долларлык 76 миң долбоор ишке ашырылды. Кыргызстанда 2019-жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланды. 2018-жылы президент Сооронбай Шариповичтин демилгеси менен Кыргызстан аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Биз ушул шартты колдон чыгарбай, өлкөнү өнүктүрүү максатына жетишибиз керек. Ошондуктан бийликке байлык эмес, урпактардын урматына, алардын жаркын келечегин жаратууга умтулалы. Бирок элеттин абалы мурдагы бойдон эле калды. Айры шаарларды өнүктүрүүнүн локомотиви болуучу ири завод, фабрикалар курулган жок. Элдин эсинде аймактарды өнүктүрүү жылынын урматына деп өткөрүлгөн окшош жыйындар, бекер концерттер, футболдук беттештер гана калды. Элетте иш жоктугу үчүн чет жерге агылган кыргыз жарандарынын аягы суюлбай жатат. Ал эми өлкөгө инвестиция кирбей калганын оппозиция эмес, жогорку кеңештеги башкаруучу коалициянын депутаттары айтып жатышат. Финансист депутат Акылбек Жапаров 2018-жылы өлкөгө кирген түз инвестиция 25%-га азайып кеткенин айтат. Уттуруу андан да жогору экенин Улуттук статистика комитети ырастады. Мекеменин маалыматына таянсак, өткөн жылдын 9 айында эле өлкөгө кирген инвестициянын азайышы 31%-ды түзгөн. Президент баш болуп бардык чиновниктер инвестициясыз өлкөнү өнүктүрүү мүмкүн эместигин айтып жүрүшөт. Ал эми бүгүнкү инвестициялык абал
Кыргыз өлкөсүндө 2019 жылы экономикалык өсүш күтүшү күмөн экенине кабар берет. Өлкөбүздө 2019 жылы инвестициялык абал түзүлөт деген жакшы ниет менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.